Аралышында турмуштун татаал сыноосуна кабылып, үйү толук бүтпөгөн, тамандан сыз өтүп, ным жыттанган тар бөлмөдө кыйынчылыкта жашап жаткан үй бүлөнүн жашоосун чагылдырган элек. 6 балам бар. Bir үйдө кичине шыбап эле кирип алганбыз. Эптен соседтерибиз жакшы экен, аябай жардам беришип колдон келгенче. Бизди шыбап киргизип коюшту, ушундай кылып. Кичине колубузда жокара эле дүнү жок. Келгенден баштап эки этаж немеде диванда ойноп эшикте жашап аттык да, жамгырларда калып. Андан бери 2 айдай убакыт өттү. Каарманыбыз Канеке Юбашеванын жашоо жагдайы кандай өтүп жатканына кызыгып, ал жашаган турак жайга бардык. Бул үй бүлөнүн жашоо шарты кандай? Эженин өзүнөн сурап көрөбүз. Эже, этиңиз каппайбы? Демек, үйүңүздү башынан бул үйдү бузуп, жаңы үй салып беребиз деп атышабы, Жаңы үй салып беребиз дешти. Ошондон улам бул жака сиздер жашап атасыздар. Ошондон улам биз сыртка чыктык да, үйдү бошотуңуздар усталарга дегенден биз сыртка чыгып мынантип сөрүдө жашап атабыз да. Юбашева Канеке эже бул жакта негизинен 1,5 жылдан бери ушул жаңы бүткөн негизи толук бүтө эле үйдө жашап келет. Негизинен бул 3 бөлмөлүү болсо, ошонун дагы бир тар бөлмөсүндө ошол жалпы 6 баласы менен күн кечирип келген болсо, бул үйдү жалпы башталгандан кийин эле ушул жаңы конуштагы кошуналары эле ушул ашаар жолунда бүтүрүшкөн. Ушул эженин үй бүлөсүнө, бала чакасына кадеге карабай, бирок тилеге каршы багы уста болбогонуна байланыштуу бул үй бүткөнү менен авариялык гана абалда бүтүп калган. Кайра эле мындай айтканда жашаган мүмкүн эмес. Себеби мындай көрүп тургандай эле булардын мындай карылары ничке жана анан аралыктары да алыс болуп калган. Бул үй бүтө эле уже үй кайра жарга кетип калган көп жерлери. Жана бул үй талапка жооп бербейт. Анткени эшиктер болсун, айнектери болсун, баардыгын сынчы деп коет экен. Ошондой нерселер дагы мындай үйдүн өзүнүн планындай болгон эмес. Эми канча убакытта бул үй бүтүп калат? Бул эжекебизди биз көргөндөн кийин эми буюрса кайрымдуу элибизге жарыя кылып атабыз. Буюрса бир агабыз дагы чыккан, азыр жакында жардам берем деп, ошол агабыздын Демирч агабыздын колдоосу менен буюрса ушул үйдүн азыр башы эле ошол үстүн ачайлы деп атабыз, чатырын. Жараксыз болгон дубалдардын баардыгы сүрүрүп алынат дагы. Жана ушул фундаменттен баштап нөлдөн азыр кайра курулуш иши башталат. Буюрса биз азыр усталар менен сүйлөшүп атабыз. 2-3 күндүн ичинде ушул үйүбүз кайра башынан усталардын колуна берилет. Бул ушул 3 бөлмө үйдүн эң чоң бөлмөсү. Ушул мына бул кары деп коет, эми ушул карылары коюлган, бирок аралыктары дагы чоң. Анан дагы ничке болуп калганына байланыштуу мондой черный потолок ылай төшөгөндөн кийин мондой ийилип калган, бул талапка жооп бербейт. Кыш мезгилинде кар оор жаап кала турган болсо, бул үй басып калуу ыктымалдуулугу бар. Бул авариялык абалда жаңы бүткөнү менен жана булардын сынчтары кете берейби? Жана бул үйлөрдүн эшик айнектеринин дагы эч кандай мындай сынчтары да коюлган эмес. Бул жакта эч кандай талапка жооп бербейт. Бул баардыгы түшөн эле деп турат. Ушул үйдүн мына чатырларын алгандан кийин бул дубалдарын ошол трактор менен эле сүрүрүп алып, ушул фундаментинин абалы жакшы болгон үчүн фундаменттен өдө кайра башынан баштаганга туура келип жатат. Эң негизи ушул быйылкы кышта аябай эле кыйналышты. Анткени ушундай тар бөлмөдө 8 жан жашаган, 8 адам. Бул жакта дагы бул кийим кечелер, тамак аштар дагы ушакта болгонуна байланыштуу ушул тар бөлмөдө ошол 8 адам жашаган. Андан тышкары ушул кыш ичинде свет жок болуп калат. Бул жакта печканын да эле орду жок болгону, баа бир кичинек печка менен тамак кылып аябай кыйналышкан. Эң эле өкүнүчтүү жери балдар жаш, балдары ушу кыш ичинде аябай катуу грипп дагы болушту. Ашказан оорусу, ичи оорусу болуп, балдар катуу ооруп, мындай айтканда адамдын зээнин кейиштүү бир кыштан чыгышты десек болот. Бул жерде кышкы печка курулган эмес экен болчу экен. Ооба, кышкы печка дагы курулган эмес. Тилеге каршы могу жакта багандай кичине эле моору менен ушул жерде кичине печка болгон.
Азыркы учурда ушул 6 баланын энеси Канеке эжебизге дагы азык түлүктөн, кийим кечеден жардам берген буртагандар чындыгында көп эле болуп атат. Бирок тилекке каршы бул үй деген бул чоң маселе экен. Ошон үчүн үйгө дагы жардам берем деген буртагандар чыгып атат. Ушул эжекебиздин үй бүлөсүнө жана өсүп келаткан уулдарына кайдыгер карабаган жомарт берешен элибизден дагы ушул үйдүн бүтүшүнө жардам сурап калабыз.